Ақжалат барпыға Чыңгызға кетіп атат. Ушул короого тай кезинде келген экен. Шерзат кайсы жашында келген берге? Келте тайында келди. Шундай болуш керек, келте тайында келишти. Өзгөнөн прямой Рашидтин үйүнөн келгенби? Ооба. Досум, буга чейин кандай болду тарбиясы? Тарбиясы жакшы. Улакка чыга элекпи бир дагы? Жок, улакка чыга элек. Буга кол тийбеди? Кол тийген. Берки аттардан. Ооба. Жакшы экен. Буту колу тазабы? Бар жок таза. Ден соолугу мыктыбы? Мыкты. Бою канча чыгып калат? 1.55 чыгып калса керек. 1.55ке чейинби? Чейин. Акжалдын прямой боласыз, Шора башатта Рашидтин. Мен буту колун жакындан тартайын, калган маалыматтарды айтабыз. Азыркы сүйлөп аткан жигит ушунун тай кезинен таптап чоңойткон. Жазга 2 асы болуптур. Бул өзү колунунда эле чоң акчага келген экен да. Досумун аты бул. Азыр ушуну Барпылык Чыңгыз алды. Кимге жаккан болсо бер кайрыптыр болду. Кимге жаккан болсо кайрылып чала бересиздер. Чыңгыздын номерин коем. Кой, токтот. Акжалдын прямой боласыз. Өзү да Акжалга окшошуп экен. Шора башат өзгөн. Хабиб, Сары Куш, Писих, Мантик, Акжал деген аттардын ээси Рашидтан келген ушул Акжалаттын баласы экен. Жазга 2 асы экен. Бою ошо 1.55ке чейин экен. Жоон жолпу. Берки чоң аттардан кол тийбеди дейт муну чапканы. 2 асы болуп кетиптир, бирок тарбиясы өтө мыкты экен. Анан мага жаккан жери өтө жоош экен да, акжалдар. Жаман корс болчу эле го. Бул өтө жоош экен. Айгыр койсоңор, чабам десеңер өтүп алып. Басы 220 миң кеми бар экен. Нар жак кайдачы чатканын тарталы. Булардын шериктери укмуш. Жарайт го, жанагы Актоокто Марат ушунун акасы менен 2 таштадыбы? Болду, берага кайтары. Мына омур өтөш жактары. Болду, оңго солго кайрып көрсөтүп койчу атты. Сол жагыңа дагы тизгинди кыскараак кармабапсың, Абайла. Болду, мына жогоруга какчы берек. Каккат, Болду, бери кайр. Ылдый как. Айгыр коем десеңер дагы, үйрөтүп ат кылып чабам десеңер дагы каны таза. Болду, токтот. Жанагы күчтүү уруктан, тектүү кыргыз жылкысынан. Мунун атасы эми билгендер билет, өтө кыйын ат болгон го. Болду, нарага чыгар. Хабиб деген бар аз, аябай жоон. Бул дагы ушул жапалдаш жоон экен да, аябай кандай жоон экен. Болду, жарайт. Жана тегинде бар, жетесинде бар, жотосунда бар дейт го, баары жарайт. Атасы кылган ишти кылат дейт го. Анын соңарындай. Айгырга деле салып берсең жараса керек. Мен деле элик сурдун балдары бири жаңасы болду деле апарып айгырга коюп берди, жарап үйрөп эле жүрөт. Дайым жылда коюлган аттай эле. Бир баласын улага чаптым эле, ал чабылган аттай эле чуркады, Аллага шүгүр. Бул деле ошол ата тегинде улагы дагы айгыры дагы зорго булардын. Деле барып эле жараса керек.